Ассаламу алейкум хал устаз дейт. Илимиңизге береке, Аллах колдосын, сапарыңыз карыган сайын көңүл бир аз бошошуп жибей берет. Жок, антпашыбыз керек, анткени мен бир жөнөкөй адаммын. Канча деген алымдар бар. Ушул жерде улан мырзабыз Нур Мухаммед Кареке менен сабактарды улайт. Максаттамылда келет, устазыбыз, башка устаздар келет. Бирок биздин дагы илимий сапарды токтотпош керек, дуба кылып туралы. Илимий сапар буйрсуз узарып турат. Анан ал жерде деле онлайн, бирок башка китептерден улап турабыз, мүмкүнчүлүккө жараша. Анткени мен дагы кичине окуп алсам, анан элибизге дүйнөлүк деңгээлде сапат берсек. Бир ирет чубак устаз чакырып, анда академияда аябай экөөбүз отуруп устаз менен чайлашып, устаз айтып атат да, калыс дейт. Неге биздин Кыргызстандагы дейт. Жалпы Кыргызстанда жашап аткан биз бир канча улут дейбиз да. Жалпы бизден дейличи, эң туурасы. Жалпы бизден дагы неге дүйнөлүк аалымдар кеңешине жөн эле мустамия болуп угуп келүүчү эмес, сөз берилип, сөз айтып, маселеге чекит кое турган адамдар чыкпаш керек дейт. Бизде боло турган адамды же мактап бузуп коюп атабыз, же молдолор чаап бузуп коюп атат өздөрү. Бирөө бир илимдүү жакшы адам чыкса, биз үчүн эле пайда да. Чечилбеген маселени ошондон чечип алсак пайда эмеспи? Ошон үчүн аны мактап, кое тур деп, акча менен тамагын булгап, саясатка аралаштырып, оюнга жеке кызыкча аралаштырып ийбей, бир аз мамлекеттин кереги үчүн таза сактап, дуба кылып коюш керек. Бир канча окуса, ошо дүйнөлүк деңгээлде маселени чече турган акылдар чыгыш керек бизден. Маселе ошол, ошон үчүн аракет кылсак. Чубак устазга болгон кусалык, сагыныч сиздин сабагыңызга келген сайын бир аз таркап, ордуна түшүп, көңүл көтөрүлүп, сонун болуп жатты. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Сизди, сиздин сабагыңызды чыдамсыздык менен күтөбүз. Аллах ыраазы болсун. Бул ошо Аллахтын жакшылыгы. Кудайым буйрса сабакты улайбыз. Баардык ордорунда болот, дуба кылып турсак. Денелер алыс, бирок жүрөктөр бир да. Улайбыз. Кышында тез эле көз ачып, көмүр сатып алып, кыштын интригасы менен алек болуп атканда эле келип калам кайра иншалла. Шайлоон өткөрүп эле эметип атканда, мен көмүр сатып алып ордуна кылып калганда байкабай Аллах насип кылса келип калабыз, окуйбуз иншалла. Ошол аманат, уккан нерселерге амал кылсак, алдыдагы шайлоого бул добуш, чубак устазыбыз айткандай, бул шайлоо эмес, тагыраагы тандоо да. Бир сокур тыйын 1000 сом үчүн биз эметпеш керек. Элдер ошентип, жок, акчасын ала берели деп кийин алданып эле калды го. Туруп алды го бюллетендин астында. Ошон үчүн келечекте ар бир адам жүрөгү менен, резюмени окуп ким кылат, жүрөгү менен эл туура тандаса, ошол тандоого ылайык иншалла Кудайым берет. Дуба кылалы, ынтымакты сактайлы, жоопкерчиликтүү адамдарга Аллах таала ыйман, инсап, жакшылык берсин, ынтымагыбыз ыдырабасын, ырашкерлик орносын, элибиз өнүккөн, өскөн өлкөлөрдөн болсун. Амин. Жараткан Алла таала ушул жерге келген ар бир инсанды эки дүйнөлүк бактылуулукка бөлөйгөр жараткан Алла. Ушул бүгүнкү хадис бекеринен акыркы эмес, ушул сабакка туура келген жок. Аллахым момун мусулмандарга жөлөк боло турган, пайда алып келе турган мусулмандардан кыл. Сапарыбызды бейкатар ушундай жакшы кыла көр жараткан Алла. Аллахым бул дүйнөдө өмүрлүү, татыктуу өмүр сүрүп, ата-энебиздин батасын алып, элдин батасын алып, Аллах таала өзүң сүйгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыймыктанган үммөттөрдөн кыл. Бирахметке.